Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл алчара спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Сириядагы кризис аламатка айланууда. Алепподагы согуштан 50 000 киши качты. Кырдаал өтө опурталдуу, дейт жардам агенттиктери. Түндүк Корея ракета сынагандыгына каршы чыгып, Түштүк Корея биргелешип иштеткен өндүрүштөн чыгып кетүүдө. Бизнестин жаңы түрү. Эмне үчүн кытайлык жаш жубайлар үйлөнүү алдында сүрөткө түшүү үчүн Лондонго келип жатышат? Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча сунуштарын тапшыргандыгын билдирди. Ал азыр Мюнхенде америкалык кесиптеши Джон Керри менен сүйлөшүүнү баштады. Орусиянын аба чабуулдары Сириянын армиясына өлкө түндүгүндө бир топ жерлерди кайтарып алууга жардам берди. Так ушул аймактарда гуманитардык кризис аламатка айланууда деп жардам агенттиктери коңгуроо кагууда. Кызыл Чырым уюму билдиргендей, Алеппо шаарындагы кармаштын айынан 50 000 киши качты. Сириядагы аба чабуулдары Орус учагы өз соккусу менен жердин бетине жаңыдан сүрөт тартып жатат. Тал Рифат көтөрүүчүлөрдүн колунда калган саналуу шаарлардын бири. Көпкө деле туруштук бере албачудай. Ал аймакка жетүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок Алеппо үчүн кармаштын чордонунда жүргөн көтөрүүчүлөр менен видео аркылуу сүйлөшүү үчүн Түркиядагы бир жерге бардык. Биз өзүбүздү орустарга сатылгандай сезип жатабыз. Батыш бизди таштап кетти. Кечээ ал өзүнүн жоокерлери менен майдан чегине чыккан. Бирок туруштук бере албай, көзөмөлдөгөн аймактарынан айрыла баштады. Аларды Америка машыктырып жабдыган. Эми Батыш башка маселеге артыкчылык берүүдө, дешет алар. Батыш ислам мамлекети тобунан ушунчалык коркондуктан Башар Асаддын жүзүн бурду. Бул жердеги сабырдуу оппозиция көп пайда келтире алмак. Эгер Батыш Иран менен Орусияга ишенсе, анда алар Асадды тандашы керек. Көтөрүүчүлөр тургундарды коргой албай калышканын айтышат. Тал Рифаттагы бул эне ооруканадан уулун издеп жүрөт. Ал кайда? Менин уулум кайда? Деп суроо салат ал. Ага уулу каза тапканын айтышты. Мындай жерден ким качып кеткиси келбесин? Түштүк Корея түндүктө жайгашкан ири өндүрүштүк жайдан өз атуулдарын чыгарып кетүүдө. Ишкананы эки өлкө чогуу иштетип келген. Пхеньян өзөктүк жана алыс аралыкка уча турган ракетаны сынактан өткөрдү деген кабарлардан кийин Сеул Кесон комплексинин чыгаарын жарыялаган. Түндүк Корея 4 күн мурдагы сыноону көрсөткөн укмуштуудай видеону жарыялады. Ал видео музыка менен коштолгон. Түндүктө майрамдык маанай уланып жатат. Эки Кореянын ортосундагы чек арада болсо, экономикалык санкциялардын кесепети ачык көрүнүп турат. Түштүктөн келген унаалар фабрикалардагы жабдыктарды алып кетүү үчүн түндүккө сапар алууда. Түндүк Кореядагы мүлкүн алып келүүгө бараткан бул менеджер: "Мен чарчап бүттүм. Келечекке да эч кандай планым жок" дейт. Кесон өндүрүштүк аймагы иштеп жатканда түштүк кореялык компаниялар түндүк кореялык жумушчуларга жыл сайын $100 миллион айлык акы беришчү. Эми Пхеньян бул аймак жабылганын билдирди. Түштүк кореялык бул ишкер капаланып турганын айтты. Кесон эки Кореянын ортосундагы мамиленин символу болчу дейт ал. Пхеньянда ракета учурган команданы баатырлар сыяктуу кубаттап чыгышты. Түндүк Корея Түштүк Корея индустриалдык аймакты жапканы үчүн жооп берет деп билдирди. Бирок санкциялар күчөгөндө бул тургундар азыркыдай кубана алабы? Түз эфирде BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарлары. НАТОго мүчө мамлекеттер Европага качкындардын агымын ооздуктоо үчүн Эгей деңизинде атайы кызмат орнотууга макулдашты. Миграция кризисин тескөөгө жардам сурап, Греция, Түркия жана Германия кайрылышкан. Брюссельдеги жыйында АКШ коргоо министри Аш Картер бул миссиянын башкы максаты адамдарды мыйзамсыз ташыган кылмышкерлерди кармоо экенин баса белгиледи.
Германияда мурунку наци сакчысы Освенцим концентрициялык лагериндеги 170 000 кишинин өлүмүнө байланыштуу сотко тартылууда. 94 жаштагы Рейналд Ханин фашисттик режимде иштегени үчүн соттолуп жаткан акыркы тирүү сакчылардын бири. Ал еврейлерди газ камераларына айдоого катышкан деп болжоодо прокурорлор. Бирок Рейналд Ханин массалык өлтүрүүлөргө катышкан эмесмин дейт. Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Зукерберг компаниянын директорлор кеңешинин көрүнүктүү мүчөсү Индиянын колонияга айланышын жактаган пикири үчүн сынга алынды. Индиялык тарап Facebook'тун акысыз мобилдик интернет схемасын тосуп койгонго ачууланып, Марк Андерсен бул чечимди антиколониалдык деп твиттер жөнөткөн. Эми ал кечирим сурап, жазганын өчүрдү. Баш кошуу адамдын өмүрүндөгү эң маанилүү кадамдардын бири. Кытайлык жаш жубайлардын көбү үйлөнүү тою алдында өзгөчө сүрөттөр чыксын деп Лондонго атай келишет. Бул бизнестин арты менен Лондон дагы көп акча табууда. Ал британдык жана кытайлык сүрөтчүлөр үчүн дагы кирешелүү болду. Биздин кабарчыбыз жаш жубайлардын фото саякатына күбө болуп келди. Үйлөнүү тойлору үчүн сүрөткө түшүү максаты менен Британияга келгендердин саны көбөйүп жатат. Өткөн жылы 200дөн ашык жаңы үй бүлө менен иштештим. Биз Британияга окууга келгенбиз. Бул жерде көп жакшы көзөрмөмдөрдү өткөрдүк. Бир нече күндөн кийин Кытайга барып үйлөнөбүз. Биз үлпөткүнү жубайлар жакындарына көрсөтүш үчүн чоң альбом жасайбыз. Аны дуалга кадап коебуз. Менимче бул шаарга өзгөчө шаң кошот. Түшкү тамагымды жеп жатып, бактылуу жубайларды көрүп кубанып койдум. Алгач элдин баары сени карай бергендиктен бир кызыктай абалда болдум. Кытайча сүйлөгөнүбүз жакшы жардам берет. Жубайларга багыт берип турабыз. Адатта жубайлардын бирөөсү кезинде Британияда окуп же иштеп кеткендер. Ошондуктан алар бул жака кайра келүүнү каалашат. Азыр сүрөткө түшүү үчүн атайын билет сатып алып келгендер да көп. Бул биздин махабат баяныбыздын бир барагы. Спорт жаңылыктарына келдик. Ливерпуль футбол клубунун ээлери билеттердин баасын көтөрүүдөн баш тартып, көрөрмандарынан кечирим сурашты. Айрым билеттердин баасы $110 чейин көтөрүлмөк. Көрөрмандар нааразы болуп, 6-күнү Сандерленд менен беттештен миңдегендер чыгып кетишкен. Эми эң кымбат билеттер $85 бойдон калат. Ошондой эле клуб кайсы команда менен ойносо дагы билет баасы өзгөрбөй турган болду. Манчестер Юнайтед болсо бир жылда $500 миллиард фунт стерлинг тапкан биринчи британдык клуб болуп калды. Экинчи финансы чейрегиндеги жыйынтык боюнча клубтун кирешеси 26%-га өсүптүр, коммерциялык кирешеси 42%-га көбөйгөн. Бул сезондо клуб Чемпиондор лигасына кайра кошулду. Атлетика жана азык-түлүк менен иштешкен Nestle фирмасы Атлетика эл аралык федерациясы менен спонсордук кызматташтыгын токтотууда. Буга спорттогу козуткуч жана коррупция чатактары түрткү болду. Швейцариялык компания жаш атлеттерди колдоо программаларына жардам берчү. Атлетика федерациясынын башчысы Себастьян Ко бул чечим жаш балдарды кур калтырат деп нааразылыгын билдирди. Өткөн айда Adidas фирмасы дагы спонсорлуктан баш тарткан. Жаңылыктардын соңунда дагы футбол, бирок таптакыр айырмалуу. Англиянын түндүгүндөгү Дербишайрде жылда өтүүчү спорттук мелдеш болду. Эки команда топту каршылашынын дарбазасына жеткирүү менен алек болот. Ал эми оюн аянты 5 километрге чейин созулат жана оюнчулардын саны эч чектелбейт. Мындай оюн албетте 8 саатка чейин созулат. Ал эми гол киргизүү өтө сейрек экен. Момунча киши дарбазаны тосуп алса топ кирбесе керек. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпан Койчиева. Саламатта болуңуздар.